Саламатсыз. Жақсы келіп алдыңыз ба? Рахмат, чоң рахмат. Барысы жақсы. Еш нәрсе емес. Денсаулығыңыз жақсы ма? Қазір Келіңіз, қош келдіңіз. Жүріңіз, отырыңыз. Элмира Исхақовна, біз сіздің өтінішіңізді, қалау тілегіңізді біз четке қағалған жоқпыз. Албетте, шундай улуу инсандын қызы болсаңыз өзі. Анан Исхақ атабыз бізге Қырғызстандын мамлекеттин түптөлүшүнө, элдин эл болуп мындай бир акар-чакар болуп кетишине өтө чоң салымын кошкон, мамлекеттин түптөлүшүнө салымын кошкон инсан. Мына ошол инсандын бүгүнкү күнгө чейин аты аталып келет, мындан ары да өчпөйт. Исхақ Разақов дегенде кыргыз, мен кыргызмын деген дүйнө жүзүндөгү кыргыздар бүт баары билет. Ошондой адамдын кызы болгон үчүн сиз эң жогорку деңгээлде сыймыктанышыңыз керек. Сиз эле эмес, биз да сыймыктанабыз дайыма. Анан кийин мен ойлойм, мына Исхақ атабыздын кыргыз мамлекетине жасап кеткен ишин биз унутпай жүрөбүз. Ошондуктан сизди мына сыйлап отурабыз. Сыйлап, ушу Москвада экен ушундай ооруп атыптыр, кыйналып атыптыр дегенде анан биздин губернаторду жөнөтүп, жигитибизди сүйлөшүп кел барып, эгер келебиз десе Бишкекке алып келели, квартира алып берели, мамлекеттин атынан, мына ушундай жигиттердин атынан квартира берели, бизге Бишкекке жашасын деп. Ошентип сизге мынакей кыргыз мамлекетинин жарандыгын берип атабыз. Бул мына ички паспорт, ID карта деп коебуз. Кыргызстандын ичинде жүрө бересиз. Өзбекстанга өтсөңүз болот, Казакстанга өтсөңүз болот. Бул болсо мына чет өлкөгө чыга турган паспорт. Жалпы жарандык паспорт мынакей. Жалпы жарандык паспорт. Анан эми бул сиз эми Бишкекке келип, өз мекениңизге келип, эл журтуңузга келип, анан кийин квартиралап жүрбөсүн деп, 2 бөлмөлүү Бишкектин так борборунан 2 бөлмөлүү квартира сиздин атыңызга мынакей оформить этип койдук, алдыгы паспортуңузга мына. Залга. Бул жака? спальня, Кириңиз. Бул жак спальня экен. Двухкомнатная. Да, двухкомнатный. Шарты бар, мебель бары бар. Бул жак зал экен. Элмира Исхақовна. Бул жер аябай жаш экен. Панорамный. Бул жерге стульчикти коюп, монда отурсаңыз болот экен да. Вид хороший. Панорамный. Мой любимый Кыргызстан. От всего сердца говорю огромное спасибо за все то, что я тут с большой для себя неожиданностью увидела. Это для меня потрясение, и я понимаю, что это дан памяти моему отцу. Большое спасибо, что вы его помните, любите. И я надеюсь, ваши дети и внуки будут также любить Исхака Разакова, как мы его дети и вы его соотечественники. Чоң рахмат президенту,